Амансыздарбы мекендештер, сиздер менин жанымда мен Эдита. Келиңиздер ушул Россия жергесиндеги ушул бизнес баштайм дегендерге, ушул маркетплейстерге, Вайлдберриске, Озонго, Яндекске кирип товар сатуу боюнча же дүкөн ачып өз алдынча жеке ишкер болгусу келгендерге кандай кылып ушул Россиянын жарандыгы бар болсо ИП ачуу тууралуу сүйлөшөбүз. ИП ачканда налоговыйга барып ачсаңыздар болот. Ал эми көбүнчөсү ушул Точка банк, Тинькофф банк, ВТБ банк, ушул банктар, Сбербанктар дагы ИП ачуу боюнча ушул өздөрүнүн кызматтарын көрсөтүп келатат. Бул дагы эң оңой жол, үйдөн чыгыштын кереги жок. Ушулардын сайттан номерлерин таап туруп чалсаңыздар, көбүнчөсү ушул 5-6 жылдан бери менин билишиме караганда биринчи Точка банк ИП боюнча ушулар кызмат көрсөтүп келгендиктен ушу Точка банк азыр аябай оңой жолдор менен ИП ачып атат. Ушу налоговыйга барып, очередь алып, анын деле кереги жок. Үйдөн чыкпастан эле Точка банкка чаласыздар. Чалып, мен ушу я хочу открыть ИП деп айтасыздар. Андан кийин калган документтердин, жумуштардын бардыгын алар аткарып баштайт. Булардын бардыгы акысыз. Ал эмне үчүн Точка банк сиздерге акысыз жөн ИП ачып берет деген суроого жооп бере кетейин. Себеби булардын интересоваться эткен нерсеси расчетный счетту ушу өздөрүнөн ушул банктан ачасыздар. Себеби расчетный счетко түшкөндө, ал расчетный счетко түшкөн акчадан сиздер өзүңүздөрдүн картаңыздарга чегире аласыздарбы же поставщиктен товар заказ кыласыздарбы, ошондон 1%тен булар өздөрүнүн услугасын алат. Ал эми башка банктардан деле расчетный счет ачсаңыздар деле ушул эле кызмат көрүлөт. Ошон үчүн ал эми ИП ачып атканда эң маанилүү ОКВЭД деген нерсе бар. ОКВЭД деген сиздер эмне жумуш кыласыздар бул ИП ачкандан кийин, кайсы сферада иштейсиздер? Парикмахерский ачасыздарбы, же кааласаңыздар салон ачасыздарбы, же продуктовый магазин ачасыздарбы, же жөнөкөй товар сатасыздарбы, же маркетплейстерге киресиздерби, ушунун жолдору бар, же таксопарк ачасыздарбы. Ошолардын бардыгынын бөлүктөрүн ОКВЭД деп айтылат. Ал эми ОКВЭД ачканда коркпостон эмне вид деятельности деген жери бар. Ошондо сураганда айтыңыздар. Мисал үчүн мен бүгүн салон ачайын дейм, бирок келечекте маркетплейске товар саткым келет, же аны кылгым келет. Ал ОКВЭДтердин бүт бар жогун номерлери менен ачып кое берет. Ал сиз ал ишти кылбасаңыздар деле сиздерден налоговый акча требовать этпейт. Ошондуктан ОКВЭДтерди коркпостон эле таксопаркты коштурсаңыздар болот, салон боюнча коштурсаңыздар болот, торговля боюнча коштурсаңыздар болот. Деги койчу, кандай иш кылам десеңиздер, ошол иш боюнча ОКВЭДтердин бардыгын кошуп коесуздар. Ал эми дагы бир бөлүк, бул расчетный счет ачканда ал өздөрүнүн специалисттери сиздерге түшүндүрүп берет. Эң 0 тарифи бар, ар түрлүү тарифтер менен. Ошон үчүн сиздер расчетный счет ачканда специалисттерден кеңири маалымат алып ачсаңыздар болот ОКВЭД тууралуу, расчетный счет тууралуу. Ал эми упрощенный УСН менен ачасыздар. Биринчи ушул ИП ачкандарга түшүнүктүү болуш үчүн бул деген эмне? Упрощенный налогосбложение деген УСН менен 6%. Сиздерден түшкөн доходтун 6%-ин гана налоговыйга төлөп турасыздар. Канча доход тапкан болсоңуздар бизнестен, ошол сатууданбы, эмнеден, салондонбу, кандайдыр продуктовый магазин ачасыздарбы, эмне кылсаңыздар дагы ошондон доходуңуздардын 6%-ин мамлекетке налоговыйга төлөп турасыздар деген бул эң самый актуальный азыркы кездеги ушу жаңы ИП ачып аткандарга түшүнүктүү болуш үчүн. Ал эми бул УСНдин 6%-дан башка доходу минус расходу деген дагы бөлүгү бар. Буну сиздердин өзүңүздөрдүн бухгалтериңиздар болуш керек. Ал эми сиздер эгерде налоговыйга доходуңуздардан расходуңуздарды эсептеп бере ала турган болсоңуздар, бул бөлүк дагы өтө удобный бөлүк. Себеби эгерде сиздерге мисалы үчүн миллион доход түштү, ошондон мисалы үчүн 600, 700, 800 миңин мен товарга расход кылып атам, аренда төлөп атам, сотрудниктерге айлык төлөп атам, мисалы үчүн логистикага кетип атат, тияка кетип атат деп бухгалтерлар менен эсептеп чыгарып бере ала турган болсоңуздар, анда сиздер доходу минус расходун тандасаңыздар болот. Ошон үчүн биринчи ИП ачып атканда УСН ушу упрощенный 6% менен ачыңыздар дагы барып өзүңүздөр түшүнүп аласыздар. Ошондон кийин өзүңүздөргө туура келчү ыкмалар менен доходу минус расходуга өтсөңүздөр болот, эгерде өзүңүздөр доходуңуз менен расходуңуздарды эсептеп чыгарып бере алсаңыздар. Ал эми бухгалтерский счет деген да бөлүгү бар. Бухгалтерларга
мурун 3-4 жыл мурун 1800-2000 тегерени төлөнчү эле жылына. Азыркы кездерде ушу 4000 тегерени төлөнүп калыптыр. Бухгалтерский счет бул бизге керек. Биздин өзүбүздүн бухгалтерыбыз болуш керек эгерде биз жеке ишкер болуп ИП ачсак. Себеби биздин мамлекетке канча доход түшүп атканыбызды бухгалтер туура кылып эсептеп чыгарып бере алат. Ошондо ошол табылган түшкөн доходтун гана 6%-ин төлөп, ошондо туура гана эсептелинет. Ошон үчүн коркпостон 4000 төлөп бухгалтер нанимать этип, эгерде тааныш бухгалтериңиздар бар болуп кала турган болсо, анда эң сонун. Эгер тааныш бухгалтер жок болуп кала турган болсо, ушул ар бир ИП ачып берип аткан банкпы, мекемеби өздөрүнүн бухгалтерский счетторун прилагать этишет. Ошондон тандап, ошону өзүңүздүн бухгалтериңиз ошол сиздин ишиңиздеги болуп аткан түшүп аткан доходдун, расходдун баарын эсептеп, мамлекетке налоговойго канча төлөгөнүңүздөрдүн баарын чыгарып берип турат. Ошон үчүн ИП ачкандан коркпоңуздар. Ал эми ИПны жабыш үчүн деле эгерде ушул российский паспортуңуздар бар болсо, Россиянын жарандыгы болсоңуздар, ушу көбүнчө ушу госуслуг менен достошсоңуздар, госуслугтан же налоговойдан мой налог деген приложениеңиздар телефонуңуздарда бар болсо, самостоятельно үйдөн чыкпастан ИПңызды жаап койсоңуздар болот. Госуслугтан жапсаңыздар болот же ошол мой налогтон жапсаңыздар болот. Эгерде бул приложениялар менен иштешпеген болсоңуздар, анда налоговойго барып, арыз жазып, ошондо дагы туура белгилеп, жапканыңыздарда ИПнын өзүн эле жаап чыгып кетип калып, расчётный счетуңуздар калып кетпесин. Расчётный счетуңуздарды дагы кошо жаап, андан соң ушу тынчтандырып, кийин канча сиздердин төлөмүңүздөр калды, ошолордун баарын төлөп гана ИПңыздарды жапсаңыздар болот. Себеби көпчүлүгүбүз ката кетирип, билбей ИПны туура эмес жаап алабыз дагы. Анан кийин эле жүрөбүз, 1-2 жылбы, 5-6 айдан кийин бизге ушу карыздар келет. Көбүнчө ушул Россиянын жарандыгы болгонубуз менен бирөөнүн үйүнө бир тааныштарга пропискага коюлабыз дагы, ал жерде өзүбүз жашабайбыз. Ал жерге ушул налоговойдон кат барат, мынча төлөмүң калды, төлөп койчу деп, ал каттарды биз албайбыз, ал жерде жашабагандыктан. Анан сотко өтүп кетет, анан судебный приставдарга өтүп кетет дагы, анан мынанча карыз болуп, 2-3 жылдан кийин, анан кийин госуслукка же задолженность болуп келгенде, анан кийин чачыбызды жулуп, ой, эмне болду, каяктан келди деп, ошондоп чоочуп жүгүрүп жүрөбүз. Ошол нерседен сак болуңуздар. Ошон үчүн ИПны жапканда коркуштун кереги жок, жөн эле барып туурасын айтабыз. Налоговой болсо налоговойго барабыз, эгерде через госуслуг болсо госуслуг, мой налог болсо мой налог менен жабабыз. Ошондо ИПны жапканда расчетный счетту дагы кошо жабабыз. Ошон үчүн коркпостон ИП ачыңыздар. ИПңыздар бар болсо, ошол ИПңыздарды жакшы иштетиңиздер. Ушул азыркы кездеги эң сонун маркетплейстер, ушу соода саттык боюнча башка же кааласаңыздар дүкөн ачып иштетсеңиздер болот. Замандын кырдаалга карабастан азыркы кезде деле ушул бизнестин жаңы баштап аркалап кетсеңиздер болот. Ошон үчүн мекендештер, баарыңыздарга аманчылык каалайм. Сиздер менен Эдита болду. Дагы да көп билген жакшы жаңылыктар менен сиздер менен бөлүшкүм келет. Ошон үчүн менин каналыма катталыңыздар. Катталбагандар болсо, мени тааныгандар болсо, сиздердин баарыңыздарга дагы да болсо ийгилик каалайм. Саламатта болуңуздар.